Урматтуу жерлештер, бүгүнкү чогулушубуз ушу өткөндө болуп кеткен мушташ, биздин жаш балдар мушташып кетип, анан ар кандай маалымат тарап атат интернет тармакта. Ошол себептен консул катары айтып кетет элем, ар бир негативдүү окуя бул деген эми мындай жөнөкөй сөз менен айтсам, бул деген любой учурунда эми зыян катары кирет да бизгечи, биздин элгечи. Ошол именно ошол окуяга катышып кеткен элге, демек азыр мына кыргыздар мушташып кетти дегенден ошол нерсе менен байланыштуу айтып кетет элем, баарыбыз билгендей 15-июнга чейин жанагы амнистия катары иштер жүргүзүлүп атат. Ошого чейин ар бир чет өлкөнүн жарандары, Россияда жүргөн жарандар, ошолордун мүмкүнчүлүктөрү бар, болгон штрафтардын баарын жабып, анан үйгө кайтып кеткенге. Бирок тилекке каршы ар бир окуя болгон сайын эми ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыктары бар. Биринчиден жанагы эле тартип сактоо кызыкчылыктары бар деген. Анан ошол себептен бир гана кайрылуу, менин оюмча, биздин кыргыздарга, өзгөчө жаш балдарга эмоцияга алдырбай, ар бир болгон мындай орусча айтып кеткенде конфликтти локализациялоо жана чүзүш керек да. Биринчиден, экинчиден, албетте бул нерседе эч кандай, мисалы азыр текшерүү, мына МВДнын өкүлдөрү бар, тактап кетишет. Азыркы күнү жанагы текшерүү иштери жүргүзүлүп атат. Булар өздөрү айтып кетишсин. Бирок эң негизги нерсе эч кандай жанагы улут аралык деген маселе жок. Бул деген жөнөкөй бытовой конфликт деп коет муну. Ошол себептен мен ошондой сөздөрдөн, ошондой маалыматтардан дагы алыс болууга чакырып кетет элем да. Ошол андан мындай тагыраак маалымат берүү үчүн Нурлан Сатыбаевич, сиз айтып кетесизби? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү мини жыйындын катышуучулары деп койсом болот. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын аймагында улуттар аралык мамиле боюнча абал туруктуу десем жаңылышпайм. Бирок аны менен биргеликте кээ бир биздин мекендештер ушул абалдын курчуп кетишине бир аз болсо да өзүнүн салымын кошуп жатат деп, жакшы эмес салымын кошуп жатат десем жаңылышпайм. Бир 10-15 күнүн ичинде эле баарыңар байкагандай эки бир окуя катталып калды Москва шаарынын аймагында. Бири бул биздин кыргыз улутундагы эки кыз башка улуттундагы жигиттер менен эмнеге турасыңар деп биздин лжепатриоттор камераларга тартып, видеого тартып, соцтармактарга жайылтып жатканын биз байкадык. Ушул учурду биз өзүбүз иликтеп көрөлүк деп туруп кызды аныктадык, ошол жердеги башка улуттундагы жигитти аныктадык. Аларды кабинетке чакырган учурда төмөндөгүлөрдү билдик. Бул негизи күйөөсү, өзүнүн аялы менен, балдызы менен жана башка улуттундагы досу менен, жакын досу менен айт күнү көчөгө чыгат айланганы чыккандан кийин тиги кыздын күйөөсү KFCге тамак алып келген барган учурда кыргыз улутундагы жигиттер баягы кыздарды башка улуттундагы бала менен турбайбы? Сразу видеого тартып, сен эмне үчүн башка улуттундагы жигиттер менен жүрөсүң деп туруп видеого тартып атпайбы? Тиги кызды сурабай элечи. И ошол видеону соц тармактарга неме кылып жатат. Бүгүнкү күнү ошол бала, аялы, андан сырткары ошонун балдызы, башка улуттундагы жигит, досу биздин кабинетке келип түшүндүрмөлөрдү берип, жакынкы 1-2 күн ичинде биз дагы чыгабыз деди, ролик кылып деди. Биздин бүгүнкү күндө биздин үй бүлөгө аябай коркунуч келтет дейт. Биздин үй бүлөбүз ажырап кеткенге чейин барышыбыз мүмкүн дейт. Бул биринчи көйгөйүбүз, бул биринчи проблемабыз. Андан сырткары билесиңер, мына кечээ эле 18-нен 19 караган түнү Москва шаарынын бир чайканасында кайра эле биздин кыргыз улутундагы жигиттер биздин улутубуздагы кызга
эмне себептен сен башка улуттундагы жигиттер менен жүрөсүң, алар менен иштейсиң деп ошонун артынан бир аз мушташ болуп кетти. Ошонун артынан дагы ушул улуттар аралык мамиле бир аз жакшы эмес болуп жатат да. Учур менен пайдаланып силерди чакырганда себеби ушундай болуп атат. Силер бирөөңөр спорт тармагында жүрсөңөр, бирөөңөр диаспоранын жетекчиси болсоңор, бирөөңөр аябай чоң аудиторияңар бар соц тармактарда. Ушу өз колуңар менен кайрылуу жасап койсоңор. Биринчиден биз башка мамлекеттин аймагына жүргөндөн кийин мусафирбиз, бардыгыбыз. Ушул жердин мыйзамын, тартибин сактоого милдеттүүбүз. Бир нерсе кылаардан алдын 7 жолу ойлонуп туруп, анан бир кадам жасашыбыз керек болду. Биздин кыймыл аракетибизден башка биздин мекендештерибиз зыян тартпаш керек. Бүгүнкү күндө биздин Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин көз карашы өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Себеби бул бир эле Москва шаарында эмес, Россия Федерациясынын аймагында аябай көп улут жашайт. Буларга бизге дагы тынчтык керек. Аталган эми Кыргызстанда башка мамлекеттин өз арасы келишпеген нерсени бул жерде чечилбейт. Бул сүйлөшүүнүн негизинде дипломаттар, башка мамлекеттин, биздин мамлекеттин жетекчилиги отуруп сүйлөшүүнүн негизинде чечиле турган маселе. Ошон үчүн силерге дагы бир жолу кайрылып кетем. Өзүңөрдүн аудиторияңарга кайрылып айтып, биздин мекендештерге, жаштарга, каны суук жигиттерге туура түшүндүрүүнү сунуштап кететмин. Рахмат. Урматтуу жердештер, бүгүнкү чогулуштун катышуучулары, мына азыр жогоруда белгилеп кеткендей 18-ден 19-уна караган түнү абдан өкүнүчтүү окуя болду. Мындай болбош керек эле. Ушу Москва шаарында кафелердин биринде биздин жердештер менен башка улуттардын ортосунда бир чоң чыр чыгып кетти. Дагы жакшы, мындай айтканда өлүм житим жок, жеңил жаралар менен эки жактан тең. Ошондой факты катталды. Азыркы күнү кылмыш иши козголуп, Москва шаарынын округтарынын биринде ошол кылмыш иши тергелип башталып атат, териштирүүлөр жүрүп атат. Абдан өкүнүчтүүсү, ошол жергиликтүү полициянын маалыматына ылайык, ошол жаңжал чыгып кетишинин себеби биздин жердештерибиз тараптан чыкты деген маалымат болуп атат. Кандай гана болбосун, мына акыркы күндөрү колдон келишинче мына ушу диаспора өкүлдөрү менен, активисттер менен, блогерлер менен колдон келишинче мына түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз. Биз эле эмес, Москва полициясы мына май, 1-майдан 11-майга чейинки майрам күндөрү ушундай бир ортодо улут аралык жаңжалдар чыгып кетпесин деп абдан көп профилактикалык иштерди жүргүзүп атышат. Ошондой жүрүп аткан убакта абдан өкүнүчтүүсү ушу именно биздин жердештер аралашкан ушундай улут аралык уруш чыгып кеткени абдан өкүнүчтүү болуп атат. Биз башка өлкөнүн аймагында конок катары жүргөндөн кийин биз ушул өлкөнүн мыйзамын терең, абдан жоопкерчиликтүү мыйзамын сыйлашыбыз керек, аткарышыбыз керек. Ушу башка жерде жүрүп алып, мына ушу баарыңыздарга белгилүү болгондой, Россия бул чоң мамлекет. Өзгөчө мына Москва облусунда ондогон көп улуттар жашайт. Бул жерде улуттар маселесин туура эмес жагынан көтөрүү бул абдан кооптуу нерсе. Мындай маселени жалпыбыз ушул кыргыз диаспорасы, чоң диаспора жакшы жактарынан көрсөтүп, кыргыз элин жакшы жагынан көрсөтүп, ушу башка улуттарга келаткан, көбөйүп келаткан диаспоралардын бири. Анан бир кумалак, бир
карын майды чиртет дегендей ушул бир биздин бир тентек акылсыздык кылган ушу жарандарыбыздын айынан жалпы улутка ушул жерде жүргөн эмгектенип ушул жерден бир акча таап өзүнүн үй бүлөсүн багып жүргөн түз жүргөн жарандарыбызга да кесепет тийип атат. Мындай айтканда мына кечеки болуп кеткен окуя боюнча ошол жерде канча киши бир 10-15 киши катышса жалпы бүт ушул Москвада жүргөн биздин мекендештерге жаман жагы тийип атат. Мындай айтканда жөн эле ушул гана жаш балдар жаңы эле турмушка мындай кадам аттап жаңы бутуна туруп келаткан жаштарыбыз камалып кетүү коркунучунда 5-10 жыл түрмөдө отурган бул мындай айтканда оңой нерсе эмес. Ошон үчүн бир нерсени кылардын алдында мына биздин жаштарыбыз түшүнбөстүк туура эмес иштерге барып атат. Азыркы күнү Москвада мына жалпы ушул диаспоранын аксакалдары, активисттери ушул улут аралык маселени козгогонго мындай айтканда биздин жаштарга чакырык кылып тыюу салышыбыз керек да. Бул жерден ал маселе чечилбейт. Мына жогоруда биздин МВДнын өкүлү Нурлан Сатыбаевич айтып кетти. Ал маселе башка жолдор менен чечилет. Бул жерде эки улуттун жерде иштеп жүргөн эмгек мигранттардын ортосунда уруш талаш кылып ал маселе чечилбейт. Ошондуктан мына силерден да учурдан пайдаланып суранып кетебиз. Биякта мына видеого да тартып атышат. Биздин мекендештерге да кайрылып кетет элек. Колдон келишинче азыркы күнү мына соц тармактар аркылуу ар кимдин өзүнүн айылдык, райондук, областтык WhatsApp группалары бар. Башка соц тармактар аркылуу болушунча биздин ушул жаштарга түшүнүп беришибиз керек болуп атат. Болушунча азыркы күндө маалыматты туура жеткирүү жана жаштарыбызга туура түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө ушу жалпы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүнө, активисттерине дагы бир жолу кайрылып кетет элек. Ушу жаштарыбызга туура жолго салалы. Кийин мындай фактылар дагы көбөйө берсе, мындай фактылар боло берсе, мунун арты жакшы менен бүтпөйт. Иштеп жүргөн мына бул ар кандай биз мына көп баягы сталкиваться этип жүрөбүз. Полицияга түшүп калгандар болот. Ушундай туура эмес иштер менен ар кандай ситуацияларда түшүп калгандар менен мындай карасаң, тереңирээк кирип сурап көрсөң, ар биринде кредит бар. Бул жерде эптеп бир чоң семьяны багып жүргөндөр бар. Анан туура эмес ушундай адашуу жолуна түшүп алып, өзүнүн тагдырына да балта чаап, туура эмес ситуациялар болуп калып атат. Ошон үчүн мына сиздерден дагы жол суранып кетебиз. Чогуу улут аралык жаңжалдардын чыгып кетпесине чогуу чаран бир жакшы иштерди кылалы деп чакырып кетет элем. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн 20 май 2021 жыл азыр мына элчиликтин мекемесинде отурабыз. Бул жерде мына элчиликтин кызматкерлери, МВДнын кызматкерлери, диаспоранын өкүлдөрү жана спорт тармагында жүргөн биздин байкелерибиз келип кайрылуу кылып атабыз сиздерге мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Себеби өзүңүздөр билгендей, мындан бир күн мурда ушу Москва жергесинде биздин кызуу кандуу жаш жигиттерибиз башка улуттун өкүлдөрү менен бир аз түшүнбөстүктөр болуп, жаңжал болуп, ошонун аркасы менен азырынакы канча деген биздин жаш жигиттерибиз камалып атат. Канчасы изделип атат. Канчасы иштеп аткан нанынан, ишинен айрылып, депортация болуу коркунучунда, кара тизмеге түшүү коркунучунда турат да. Ошондуктан биз бүгүн ушул ыкчам жыйылып сиздерге бир кайрылуу кылып атабыз. Урматтуу мекендештер, жаман улут болбойт, жаман адамдар болот да. Ошондой эле ошол
тажик туугандар деле бул жака үй бүлө багабыз, бир туугандарына жардам беребиз деп келди. Бирок кандайдыр бир түшүнбөстүктөрдүн айынан бул жерде кичине жаңжал чыгып кетип атат. Андай жаңжалды биздин мамлекеттик деңгээлде, мыйзам чегинде чечип атат биздин мамлекет башчыларыбыз. Ошондуктан бул жактан ал нерсени ырбатпай, наоборот, бири-бирибизди сабырдуулукка, ынтымакка, биримдикке чакырып, эгерде бирөөлөр туура эмес иш кылып аткан болсо, ошол жолдон тосууга аракет кылалы туугандар. Себеби бул жакта мына миллионго жакын биздин мекендештерибиз, бир туугандарыбыз жүрөт, нан таап, үй бүлөсүн багып. Бир, эки түшүнбөс тентек жигиттин аркасынан канча деген миллионго жакын мекендештерибиз жумушунан айрылып, төлөп аткан кредитин төлөй албай, же болбосо мынакей такси тармагында машина алып алып, ошонун кредиттерин, ошонун ипотекасын, ошонун же болбосо бир төлөмдөрүн төлөй албай кыйналып камалып кетишиңиздер мүмкүн да. Ошондуктан туугандар, сабырдуу болуңуздар, жаман нерселерге барбаңыздар. Бул жакта мынакей баарыбыз колдон келишинче элдерге маалымат таратып, жакшы жолго үндөп, уруш талаштын болбошуна баарыбыз чогуу салым кошолу. Сиздерге рахмат, ушу өз убагында бүгүн чакырып, ыкчам ушундай элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атканыңыздарга чоң рахмат. Баарыңыздарды ынтымакка, биримдикке чакырабыз туугандар. Да, саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Мына бүгүн элчиликтин өкүлдөрү менен, диаспоранын өкүлдөрү менен, МВДнын өкүлдөрү менен ыкчам чогулуш өтүп жатат. Себеп деген жакын арада 18 майдан 19 майга көчкөн түнү болсо, улуттар арасында Кыргызстан жарандарынын катышуусу менен бир чоң жаңжал чыкты. Москва жергесинин бир кафелердин биринде. Ал жерден болсо баягы жөнөкөй сөз менен айтканда бытовой кичинекей чырт чатактын айынан көптөгөн кыргыз жарандарыбыз жабыркашы мүмкүн болуп атат. Себеп деген биз Россия Федерациясына Москва шаарына эмгектенип иштейли деп келгенбиз. Айта кетчү нерсе, биз бул жакта конокпуз. Буга чейин диаспоранын өкүлдөрү, элчиликтин өкүлдөрү, МВДнын өкүлдөрү жана Федерация мигрантов Россия Вадим Викторович Каженовдун дагы өзгөчө кайрылуусу бар. Эгерде улуттар арасында Москва жергесинде ушундай жаңжал болсо, стычка болсо, аларды биз биринчи ирет административный штрафка тартып туруп, андан тышкары выдворенияга чейин чыгарып коебуз деп. Эми ошол жерде биздин катышкан мекендештер 15 киши экен. 15 кишини азыр эмне күтүүдө? Тилекке каршы ар бирин административный штраф төлөшөт. Андан тышкары 100% кепилдиги менен Россия жергесинен кетсин деген чечим чыгат. Ошонун негизинде алардын үй бүлөсү, алардын Кыргызстанда нанга зарыл болуп жүргөн тааныштары, бир туугандары, ата энеси тилекке каршы ошол нанга тыйын таба турган эр азаматтары жок калды. Андан тышкары ошол жака чакырык кылып, ошоко бара коебуз, ошо жаңжалдарды биз чече коебуз деген орусча айтканда в кавычках эр азаматтарды бүт баарын ошондой нерсе күтүүдө болчу. Себеп деген барганда аларды автозак менен омондор алып кетмек дагы, отделение алып бартырып, аларга просто выдворение кылып коймок. Ошондой учурларды Россия жергесинде конок болуп жүргөндөн кийин, эмгектенебиз деп иштегенден кийин мекендештерди чакырып берип элем, ошол провокацияга алдырбай, чыр-чатакка башка улуттарды чакырбай, бул жерде тынч иштеп, жакшынакай Кыргызстанга кайтсак болот эле. Мына Кудай буйрса, мындай жумуштардагы МВД өкүлчүлүгү, элчиликтер да өткөрүп турат деп ишенебиз. Маалыматтарды биз диаспора өкүлдөрү түз жеткизгенге аракет кылабыз. Мекендештер чет жерде, чет элде аман эсен өзүбүздүн ишибизди кылып туруп, Кыргызстанга аман эсен кайталы. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, жана Кыргызстанда жана Москва шаарында мекендештерге айтат элем. Баарыңыздарга ден соолук. Анан мынакей бүгүнкү күндө ушу мынакей элчиликке келип, элчиликтин өкүлдөрү МВД отурат, жана башка диаспоранын өкүлдөрү отурат. Анан биринчиден ушу эки элчиликке ыраазычылыгымды билдирет элем. Ошол жерде
баягы диаспоранын улуу жашына карабай баарын башын чогултуп ушундай бир ынтымакка келип бул өтүп аткан себеби мына кече жакында ушу биздин мекендеште жаш балдар кичине бир аз тентектик туура эмес иш кылып коюп ошонун азабы көптөгөн мынакей ошо жаштарыбызга ошонун азабы тийип атат, зыян тийип атат. Бул зыян тийгени биринчиден келип ошо биздин элчиликке келет экен. Москва шаарынан ошо Москва шаарынын өзүндө имидси экен, ошо келип элчиликке айтылыш экен бул сөз. Эмне үчүн мекендештери менен беседа кылбайсыңар, эмне кылбайсыңар, жаш балдарга тарбия бербейсиңер деп сөз элчиликке тиет экен. Элчилик бул биздин Москва шаарында жүргөн биздин лицобуз, бул элчилик бирдек болгондо биз ошо элчиликке келебиз, бирдеке сурасак ушул жака келебиз. Ушуга чейин жардам берип келатат Кудай шүгүр. Мына бүгүнкү күндө дагы жакшы мына ушундай жыйын кылып. Анан мен эмне деп айтып берет элем, ошо Москва шаарында жүргөн ошо спортсмендерге, как мен өзүм тренер катары айтып берет элем, жигиттер мынакей силердин досторуңар бар, мына өзүңөр спортсменсиңер, жаштык алдырбагыла, мындай жеңил коюп алдырбагыла. Ошо жана өзүңөрдүн катнашып жүргөн досторуңарга айткыла, эч кандай мындай тирешүү болбосун, башка улуттук аралыгында мындай сен башкасың, сен мындайсың деп ошондой сөздөр болбосун. Колуңарда мынакей спортсмен болсоңар, мына Кудай шүгүр көрүп атабыз. Ушул желек көтөрүп атасыңар, биздин кыргыздын флагын, туузун көтөрүп атасыңар. Мына мен ошолорду айтам, действительно мынакей мушкелдер, мушташ деген ошондой жерде болот официально. Анан айтып кетет элем дагы мынага ошо таяк жеп жана өткөндө кичине туура эмес иш кылып койгон балдардын ошо досторуна айтат элем, бул силерге урок болсун, сабак болсун. Ошол жерде элчиликке рахмат. Ушулар ошол жерде отурса мынакей чуркап колунан келген жардамдарын берип атат. Ошо балдардын арасында мынакей бир жерден там алган балдар бар экен, машина алган балдар бар экен. Мынакей булар эмне кылаарын билбейт, эми бир гана Аллах алим кандай болуп чечилет. Но элчилик колунан келишинче чуркап жардам берип атат, ошо балдарды жеңил жагына бүтүп бергендер. Анан ошо элчиликке таян эле жигиттер, мен дагы кайрылып келем, ошо жаш балдар Кыргызстан элчиликке таян эле, жаман иштерден кылбагыла. Эмне кыласыңар, ошончолук күчүңөр бар, немеңер бар, мынакей бизди тааныйсыңар, Кудай шүгүр келгиле. Иш жүзүндө мына официально келип мынакей бойго түшкүлө, желекти көтөргүлө. Мынакей Кудай буйрса мына 23-нде, Кудай буйрса мынакей грэпплинг өтөт, мынакей элчилик өзү келип катышат, Кудай буйрса. Дружество спорт деген неме болот, грэпплинг болот, Кудай буйрса. Келип ошол жака келип катышкыла, келип элчиликке эмне билбейсиңер, уялсаңар бияка келип берде байкелерибиз бар. Силерге эмне жөнүндө айтып берет, кандай жашаш керек, эмне кылыш керек, закон жөнүндө түшүнбөсөңөр, бергиле мына диаспоранын өкүлдөрү бар, ошол жактарга кайрыла. Ошол баардыгын чакырат элем, ошо спортсмендердин тышкары спортсмендердин досторуна ынтымакка, ошо ынтымакты белгилейли, бекемдейли. Сиздерге да рахмат бир жолу элчиликке, ошо өкүлдөрүнө жана диаспорага баарына рахматымды изем аралашымда. Уважаемый Нурлан Сатович, во-первых, позвольте от лица Общероссийского Кыргызского конгресса поблагодарить вас за своевременную именно такую работу, да, прежде всего профилактическую работу с представителями актива кыргызской диаспоры, общественными организациями, представителями различных других профильных организаций, ведомств. Да, к сожалению, сегодня мы, как Конгресс, тоже ощущаем на себе и мы получаем различные сигналы, которые нас беспокоят. Прежде всего, это происходят различные стычки на бытовом уровне, да, различные конфликты, прежде всего на межнациональной почве. Да. К сожалению, это негативно, прежде всего, сказывается на всех наших соотечественников, которые осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации. Сейчас, насколько мы понимаем, и органы МВД Российской Федерации тоже тщетно, то есть относятся к этому вопросу, которые сейчас реагируют на этот вопрос. К сожалению, страдают многие другие наши сограждане, которые именно под вот этим вот, ну, извините меня за выражение, соусом сейчас выдворяется спецприемник, да, в Сахарово. Вот, поэтому, значит, мы, в свою очередь, сейчас тоже организуем большую именно информационную работу, для того, чтобы доносить для наших соотечественников, не поддаваться различным эмоциональным провокациям, которые сейчас происходят в социальных сетях. Да. И очень надеемся, прежде всего обращаемся к нашим соотечественникам, да, не поддаваться провокациям, особенно на межнациональной почве. К сожалению, это произошло после последних событий на таджикско-кыргызской границе. Но хотелось бы призвать, что всех, кто действительно обеспокоен этим вопросом, сейчас на межгосударственном уровне, в рамках дипломатических каналов этот вопрос отрабатывается. К сожалению, как бы вы не хотели бы, вы никак не сможете повлиять на эту ситуацию. Поэтому всех призываем к спокойствию, помнить о том, почему вы приехали в Российскую Федерацию, прежде всего для того, чтобы обеспечить свои семьи, помогать вашим родителям.
И если с вашей стороны будут определенные неправомерные действия, для вас, для вашей семьи это обернется негативными последствиями. Поэтому, уважаемые соотечественники, призываем вас всех к спокойствию и соблюдать все законы и правила Российской Федерации, быть законопослушным гражданином. Как вы знаете, то есть для того, чтобы добиться определенных успехов, будучи трудовым мигрантом, прежде всего нужно соблюдать законы Российской Федерации. Кошумча айтып берейин, кийин мотивировать этим болот да. Жогоруда айтып кеткен негизинде андан сырткары айтып кеттим, баягы 10-15 күн ичинде эле 2 окуя болду. 2 окуя тең кыздар менен байланыштуу окуялар болуп калды. Биздин лжепатриоттор коркоктор деп айтып койсом болот. Коркоктордун кыймыл-аракеттеринин артынан ушул инциденттер болуп атат да. Ушул тарбияны бул жерде бербей, шу Кыргызстанда ар бирибиздин карындашыбыз бар, ар бирибиздин апабыз бар, эжебиз бар, кызыбыз бар. Ошол тарбияны үйдөн баштасак да, анан башка бир бөтөн жерге келип алып туруп, өзүнүн эле кыздарга тарбия берип отурбай бул жерденчи. Бирөөнүн кызына бул жерде тарбия берген мен оюнча туура эмес. Ошол тарбияны үйдөн баштайлык. Өзүбүздүн бир туугандарыбыздан, өзүнүн үйүбүздөн. Рахмат.